Коронавирус пандемиясынан кийин өлкөдө саясий кырдаал курчуп, акча каражатынын агымдары токтогон. Мындай абал ишкерлерди чыгашага кептеп, ал тургай айрым ишканалар ишин биротоло токтотууга мажбур болду. Бул бизнесмендерди чыгымдарга кириптир кылган бир гана учур, ал эми татаал жана түшүнүксүз мыйзамдар, андагы карама-каршылыктар жана кемчиликтер, өтө оор салыктык башкаруу жана укук коргоо органдарынын тынымсыз текшерүүсү да бир топ тоскоолдуктарды жаратып келген. Бул инвесторлорго да кедергисин тийгизүүдө, дейт Акбар Маразыков. Эң жөнөкөй эле тоскоолдук бул жерден мисалы инвестор келгенде эң биринчи ошо фискальный текшерүүдөн башталат, баардык кагазынанчы. Ошондо эле биринчи жергиликтүү администрациядан башталат, налог жактан келип баштаганда эле биздин өзүбүздүн жердештер келип инвестицияны шаарга, регионго алып келебиз деп алып келип кайра жаап кеткендер өтө көп да. Ошон үчүн эң биринчиден биздин өзүбүздүн мекендештерге ушуга жеңилдик бериш керек. Регион жакка, көбүнчө регион жакка жеңилдик бериш керек. Эмнеге? Анткени региондон чыккан биздин сыртта мекендештерибиз өтө көп. Буттарына туруп, уже өзүнүн айылына, районуна, областына жардам берем деген мекендештерибиз өтө көп. Буга чейин мамлекет башчынын Орусияга болгон иш сапарын алкаганда ал өлкөнүн ири бизнес өкүлдөрү Кыргызстандын жеңил өнөр жай, тоо-кен тармагына жана машина курууга кызыктар экенин билдирген. Болгону инвесторлордун кызыкчылыгын коргогон мыйзам жана тартип талап кылынып жатканы айтылган болчу. Алар Кыргызстанга өзлөрүнүн капиталын салууга кызыктар. Болгону алардын ошо кыргыз рыногуна кире турганга мыйзамдар, көп мыйзамдар тоскоолдук дегендей да, ошолорду жөнгө салып, баягы дүйнөлүк трендтерге жараша биз дагы өзүбүздүн мыйзамдарды өзгөртүп, өзүбүздүн бир экономикалык модельди дүйнөлүк трендтерге, дүйнөлүк агымга жараша биз дагы өзгөртүү тууралуу мындай бир актуалдуу сүйлөшүүлөр болду. Эми ишкерлерге жана инвесторлорго карата мындай үстөмдүктөр токтотулат. Себеби өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн президент Садыр Жапаров ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Премьер-министр Улукбек Марипов өлкөнүн экономикасын көтөрүү багытында ишкерлерди колдоп, алардын менчигин коргоого мамлекет кепилдик берерин бүгүн өкмөттө өткөн жыйында айтты. Ошондой эле жарлыкты аткаруу жана калктын социалдык турмушун жакшыртуу боюнча тиешелүү органдарга бир топ тапшырмаларды берди. Ар бир ишкердин жана инвестордун укугун коргоо бул өкмөттүн биринчи кезектеги иши болот деп мен сиздерди терең ишендирем. Инвесторлордун ишенимин өркүндөтпөсөк, Кыргызстандын экономикасын калдына келтирүү чындыгында бүгүнкү күндө кыйын болуп жатат. Ошондуктан ишкерлерге жакынкы айларда өз иштерин эркин жана коркпой жүргүзө ала турган сөз менен эмес, иш аракеттер, механизмдер менен, кескин чаралар менен биз көрсөтүшүбүз зарыл деп эсептейбиз. Ишкерлиги аксап турган бизнес коомчулугу мамлекет тарабынан колдоого алынып жатканы жакшы, бирок аны саясий көзөмөлгө алуу кажет экенин экономика тармагындагы серепчилер айтууда. Мындан тышкары мамлекеттеги соттун адилеттүүлүгү, саясий стабилдүүлүк, киреше табынын булактары өңдүү эл аралык стандарттарды камсыздоо зарыл. Жалгыз эле ошо үстөмдүк кыл эмес, акча каражат жетишсиздиги болот. Азыр мамлекет институттары тезирээк ушу арзаныраак төмен пайыздагы акча каражат булактары менен оборотный капиталдарды таап берсе, жанагындай текшерүүлөрдү токтотуп, керек болсо салыктан бошотуу жеңилдиктерин тезирээк камсыз кылсак, ошол эртеңки күнү биздин кырдаалды экономикалык шартты негиздеп кетүүгө биз кандайдыр бир старт алган турабыз. Кырдаал оор чын айтайын, бирок ошол кырдаалга азыркы күнү ушу саясий чечим кабыл алып атканы азыр мындай ишмер балдардын баарын көбүн кубантат деген өзүмдүн ишеним бар. Кыргызстанда ишкердикти өнүктүрүү жана инвестиция тартуу үчүн көрүлүп жаткан мындай жеңилдиктер өлкөнү экономикалык кризистен чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Адистер мындан улам мамлекет менен бизнес чөйрөсүнүн мамилесин бекемдөө менен ортодогу ишенимди арттыруу зарыл экенин белгилөөдө. Жазгүл Мадинова, Адлет Марсбеков, 5 канал.